Бала ең бірінші көзін ашып тұрып апаны қарайды. Апаны манайы жақсы болса, бала да кечке чейин жақсы ойнап күліп жырғап жүреді. Егер де апаны манайы жаман болса, баланыкы дагы өл десе. Апанын манайын жакшыла турган ким? Бул ата болуп эсептелет. Урматтуу аталар, аялыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Үй бүлөдөгү балдарыңыз, кыздарыңыздын бардыгы манайы ошо апасына карап кетет, аялыңызга карап кетет. Эгерде балам бактылуу болсун, келечекте күчтүү ийгиликтүү адам болсун, спортсмен болсун, күчтүү болсун десеңиз, күчтүү балдар бактылуу үй бүлөдөн чыгат. Бактылуу деген ыз учусу жок, сен кыл мен кылы жок, арак ичмеyi жок, алкоголу жок, чекмеyi жок, башка кыздара кетип калмайы жок, кыянаты жок, үй бүлөдөн чыгат экен. Балдарыңызга зыян берип койбоңуз. Мен дагы жаштык учурумда мектептен келип эле биринчи апамдын жүзүнө карайм, апа 5 алып келдим, апа 2 алып келдим деп. Айткан учурумда апам манайын карап туруп эле билет элем. Дароо эле ушу караганда эле биринчи манайында атам мындай экен же атам мындай келиптир бүгүн үйгө деп дароо көңүлүм сууйт эле. Ошо мен кечке чейин ошондой апамдын манайы кандай болсо меники да ошондой болуп жүрөт эле. Эгер келгенде кубанып күтүп алса, апамдыкыга кошулуп меники дагы жакшы болот эле да. Апам азыр чалып калса дароо ордумдан туруп сүйлөшөм. Атам чалып калса дароо секиреп турамын. Сүрү бар, урматы бар, сыйы бар ата-энемдин. Айтайын дегеним эмне? Апанын маанайы бүт үй бүлөдөгү маанайы болуп эсептелет. Анды жакшы кыла турган же жаман кыла турган бул атанын маселеси.